Урматтуу көрөрмандар, жалпыңыздарга чоң рахмат. Сын пекелердин бардыгын эске алып атабыз. Буюрса ушул чыгарылышта диваныбыз чоңойду, жасалгабыз бир аз оңолду, убактыбыз узарды. Сиздерден дагы бир чоң өтүнүчүбүз бар. Катталганды унутпайбыз. Анан эң башкысы ушул видеого 20 000 лайк чогултканга жардам бериңиздер. Биз үчүн чоң мотивация, чоң дем болот. Жана биздин долбоорлорубузду дагы да болсо жакшыртканга мүмкүнчүлүк болот. Жардам сурайбыз. 20 000 лайкты аянбастан басабыз. Айта кетчү нерсе, сюрприз ушул чыгарылыштын соңунда сиздерди күтүп турат. Көрүшкөнчө. Урмат, кандайсың? Жакшы. Жакшымы? Сен жана окуп аткан ырыңдын аты эмне эле, кандай эле? Популяр болгон баары Кытайдык. Баары Кытайдык, Эми онуксаң? Баары Мирбектики го, Баштайбыз. Assalamu alaikum урматтуу биздин көрөрмандар жана сүйөрмандар. Барыңыздарды көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Бул Борчонов шоу. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү коногубуз өзгөчө. Ал инсан көптөгөн муундардын музыкасын жараткан, баарыбыз сүйүп уккан Мирбек Атабеков мейманда. Тосоңуздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Хош келипсиз. Орун алабыз. Бүгүн биздин эфирибиз өзгөчө. Бүгүн Мирбек Атабеков жалгыз коногубуз болот. Андыктан супер эфирибиз музыкага толгон жана ошондой эле сонун маанайга толгон эфирибизди баштайбыз. Сиздин оюңуз боюнча мыкты ырчы, Кыргызстандагы мыкты ырчы жок дегенде бирөөнү аташыңыз керек. Үчөөнү атасаңыз да болот. Ким? Ырчылармы? Сизден бөлөк. Эми мен өзүм оюм негизи башка. Бирок мен элдин ою менен, көпчүлүктүн ою менен макул боломун да. Себеп дегенде элдин большинство ошо көпчүлүктүн оюн сыйлаш керек деп ойлойм да. Азыр көпчүлүктөр мен оюмча кимди жактырышат? Ошо жаштардын арасынан Нурлан Насипти жактырышат. Жок, сиздин оюңуз боюнча. Жаштардын айтпайсыз. Мыкты музыкант, мыкты ырчы Кыргызстандагы 3 инсан. Бирөөсү Нурлан Насип, Нурмат Садыров. Анан Кайрат Кыргызда жагат мага аябай. Сонун рейтинг болду. Чоң рахмат. Сиздин ырларыңыз акыркы учурда жаңы чыккан тасмалардын саундтреги болуп калды. Катар менен эле бүт кинолорго саундтрек жазып атасыз. Бирок ошол эле маалда сиздин ырларыңызды Голливуд кинолоруна дагы саундтрек катары колдонсо, аябай гармониялуу көрүнөт экен. Биз элестетип көрдүк, коюп көрдүк. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү биз экранга буралы. Ben vuracağım kız dili bayır aldı. Sen gelin beni taş olur kırkın. Bırakın gelin. Düşüp doğanlar cüzünde suya. Сунуштар түшүп атабы ушундай? Башка өлкөлөрдүн кинолоруна саундтрек жазып бербейсиңби деп. Мен оюмча өтө эле кымбат саундтрек болуп калат болуш керек булар үчүн. Акчасы жетпейт, Акчалар жетпейт мындай саундтрек. Биздин кыргыздардыкы эле жетип атабы ошондо. Ооба, албетте. Анда сон Биздики бардыгы акча менен чечилбейт да.
Албетте, акча менен чечилбеген үчүн бүгүн сиз албетте чоң гонорарлардан баш тартып бүгүн биздин эфирибизге келип отурасыз. Ошон үчүн абдан кубанычтабыз. Эми өзүңүздөргө жакын алмаңыздар. Макул, анда уланталы суроолорубузду. Мына биз ырлар жакшы ырчы деп атабыз, бирок актёрдук чеберчилигиңиздерди да көрсөтүп атасыздар албетте. Бирок кээ бир инсандар алымсынбайт экен да сиздин актёрдук чеберчилигиңизгечи. Ошондон актёрдук батылга чакыралы деп турабыз. Кабыл аласызбы чакырыкты? Мен негизинен өзүм актер деп эсептей албаймын. Ошо бир жолу киного тартылганмын. Талисман деген киного. Ошол жака тартылгандан кийин мен түшүндүм, мен жөн эле ырдашым керек экен деп ойлоп, ошондо жакшы чечим чыгарганмын да. Киного тартылбайсызбы? Эми мисалы үчүн биз кино тартып калсак. Анчын жакшы бир тажрыйба алыш керек го деп ойлойм. Ошол тажрыйбаны көбөйтүш үчүн биз бул жерге атайын бир инсанды чакырганбыз. Тошпаңыздар, сиздер үчүн биздин актёрдук командабыз. Мирбек байке. Assalamu алейкум. Мирбек байке, мен оюмча силердин ыргаларыңар аябай бүт ыргаларыңар көбүнчө хит болот. Ошол хит ыргаларга өзгөчө бир актёрдук чеберчилик керек. Мисалы үчүн Немая деген ырыңызга клипте кыз жатат го аялдын үстүндө, уктап жатат жыргап. А сиз клавишаларды бас урдуп атасыңар болбойт. Силер да уктап ырдаш керексиңер. Мындай ролдо. Каждый сон для меня это встреча с тобой. Об одном лишь прошу я. Остаться с тобой, не сняла с тобой. Наша судьба, сердцу двери открыты. Уступай наш керексиңер. Мага микрофон бербеспи? Микрофонуңуз сиздики иштейт да анысы деле. Жок, эми мындай Кайталаш керек, дал өзүндө кылып. дал өзүндө кайталаш керек да. Анда эмесе Мирбек Атабековдон актёрдук чеберчилик боюнча мастер-класс. Ну, увидел тебя средь белого дня. Мое сердце застыло, боль не тая. Но увидел тебя. Где ты, моя родная? Не свела нас с тобою наша судьба. Жақсы башпай қалады екен. Жок, жакшы башталды. Уланталы. Дагы да болсо Өзүмүн коңур тартып кете жаздадым. эксперимент Кийинки ырыңыз Сен жана менге сонун ырыңыз. Ошол ырга чоң рахмат сизге. Бирок ушул Сен жана мен деген ырга обязательно клип тартыш керек. А бул Хорошо. клип мындай тартылыш керек. Мындай шайырдуу, күлүп, каткырып дегендей. Сен жана мен экөөбүздүн жолубуз анткени по-любому кетебиз, экөөбүз чоң жашайбыз. Жадырап сен мага, мен тартамын сага. По-любому мен Мирбек Атабековмун, сен по-любому мага келесиң. абдан керектүү экен. Биз үчүн өтө эле татаал болуп атат. Аракет кылалы. Аракет кылалы. Мен по-любому Мирбек Атабековмун. Сен по-любому меники болосуң. Сен жана мен. Анан ким болмок эле? Урмат болмок беле? Урмат болбойт да. Ким болот? Силер болосуңарбы? Жок, сен жана мен. Макулсуңбу? Акыркы Акыркы жана мен оюмча эң жакшы көргөн ырыңыз бул
саға деген. Ал клип тұра емес тартылып қалған. Мен ойымша ал мындай тартылмақ. Сіз настроенияңыз жоқ, илаңыз келіп тұрады. Жүрегім арнайым саға деп тұр, бұршақ шығарасты саясты жөңгірі шығарыстырып. Төбеліксін деп қана жаралан жүрегімді. Төбеліксін деп қана сүйімді арнайым саға. Аяғым тұрды. Деп тұрып кетіп баш керексіз. Қана берсе, Мирбек Атабеков менен чогуу кайгыга батабыз. Азыр болсо. Жүрегім арнайым саға. Төбелік сағана. Жарқын чүпір. Жақ берді бұны. Мен до сих пор тюрюмімді. Бара келді. Сізге чыпам, рахмат. Чек сұрасы Мен бұл кетсін барып, Қайрат Қырғызды актерлік жерчілік үйреткілей. Рахмат. Біздің программамызда бұйырса тәжірибадағы топтодық бош керек. Бардық эмоцияларды жашадық, қайғырдық, қиладық, қатқырдық, күлдік. Жақтыбыз сізге? Негізден мағамдан жақты. Бирок кичине мындай өзүмдү мындай кармап аткандай сезилди да. Толугу менен мындай ачыла алган жокмун да айтсам болот. Себеп дегенде буга дагы бир өзүнчө бир көп өзүнүн окуусу бар да. Мында ошонун баарын өтүш керек, бир сыра ага даяр болуш керек деп ойлойм. Ыр жаатында ачылдыңыз деп ойлойм. Ал эми актерлык чеберчиликте ачыла тургандагы убакыт келет го. Ошон үчүн эшикти жаппаңыз, таптакыр ачып коюңуз мындай. Учурда репертуарыңызда канча ыр бар? Репертуарда мен эсептей элекмин ачык айтканда. Болжол менен. Болжол менен 100гө чыгат, 100 чактыдай бар. 100гө жакын. Эми ремикстер менен ошол чогуу. Ырларыңарды өзүңүз канчалык деңгээлде билесиз? Биз ошону азыр бир кыска конкурс уюштуралы деп турабыз. Кайрадан көңүлүңүздөрдү биз азыр экранга бурабыз. Бирок сиздин ырларыңыздарды биз албетте кайсы бир сүрөттөр менен катканга аракет кылдык. Эгерде таппай баратсаңыздар, биз алдан балким жардам сурайлы. Келиңиздер, көңүлүңүздөрдү биз экранга буралы. Алгач бул Мирбек Атабековдун кайсы чыгармасына ылайык келе турган, төп келе турган сүрөттөр? Ушуну мен ушундан өзүмдүн ырымды аныкташым керек. Табышыңыз керек, албетте. Бейонс жөнүндө ырым жок, машина жөнүндө ырым жок. Семиз кыз жөнүндө да ырым жок. Кандай ыр болду? Дагы ойлонобуз. Багыттар бар бекен? Түшүнүктүү. Бул эми Бейонска барып жетиш кыйын. Машина мындай машина, менде мындай машина жок. Мындай 1000 тамак ичсем дагы мындай семиз боло албаймын, э? Демек, Бул Нимая деген ыр. бара келди, браво. Уланталы, дагы бир суроо бар. До свидания, прощай, гудбай, да? Октябрь, 2014 жыл. Чыкканбы, э? Жок, балким ал жөн эле сүрөт. Алдадың деген ыр эмеспи? Биринчи сүрөт эмнени көрсөтүп турат? Биринчи сүрөт.
Календарьды көрсөтүп атат. Календарь. Ага. Так. Багыттар барбы кичине? Или бияктан помощь зрителя кылбайлы кичине? Болмос. Күндөр жагырат. Gündür cangıra Календарь алмашат. Ооба, албетте. Бул сүрөт. Мөлмөлүм. Рахмат. Бул Баарыбыз таппайбыз. сандык турат, сандык. Экинчи сүрөттү тааныдыңыз болуш керек. Я тааныдым. Ал сүрөткө претензиям жок. Ато үйгө барганда урушат деп койбойсуң да. Тамаша. 8 жок, бул эме. Чексиздикти билет, бир күйүп атат, Төртүнчү сүрөттө эмнени көрүп атасыз? Сандык. Ал эмне үчүн керек? Мен жакшы түшүнбөй атам буну. Экинчи сүрөт. Ал ким? Мээрим. Ал сиздин Жубайым. дагы. Сүйгөнүм. Сени сүйөм. Лампочка дегенде бир нерсени билебиз, Күйүп жанат. Анда угалы. Dilimi suyup sana tübölü kısaktalar Сыр сандыкта сакталат. Баракелде. Ойлонолу. Бул кандай болуп калат экен эми? Джеки Чан. Корейский, сени сагынамдын эмеспи? Корейский эме, китайский версиясы. Китайский версиясы да бар беле, Ооба. Туура жок. Айта кетчү нерсе, бул эмне болуп бул ырк кытайча которулуп жүрөт. Кытайча кантип жаңырып калды? Балким кимдир бирөө үчүн жаңылык болгондур. Мен үчүн дагы абдан чоң жаңылык болду. Бул мен үчүн деле чоң жаңылык болду. Мен деле ушу суроону бергим келет негизи. Азыр жоон тактап атабыз, ушул ырчы жөнүндө маалыматтарды алып атабыз. Эми бирок мен ырларым ырдай берсе мен каршы эмесмин. Бирок мен оюмча авторлорун дагы билип таанышып койсо деле жаман эмес болуш керек деп ойлоймун. Буюрса Эми бирок бул кытайлар да баарын өзүнүкүн чыгара беришет, копия кылып, Түзүлөт болот. Кытайлар түзүлсө болот, чынын айтканда. Бирок сиздики кытайлар эмес, эми коңшу Казакстан өлкөлөрүнө, башка өлкөлөргө дагы тарап атат ырларыңыз. Негизи сатып алышабы же кытайлар сыяктуу эле алып беришеби? Анан сатып алганда канча акчага сатып алат? Өзүн сыйлаган ырчылар сатып алат. Көбүнчөсү ошондой кытайлар сыяктуу болуп эле которушат. Алар менен да убакыт да жок да. Алардын баарын чечишкенге. Бирок баягы аты баштуу ырчылар көп эле өзүн сыйлаган ырчылар алдыбыздан өтүп, уруксат сурап алышат, кээ бирлери сатып алат, ар кандай. Сатып алганда. Бас арганда эң кымбат ырыңыз канчага турду эле? Ошол ырдын өзүнүн сапатына жараша болот. Эгерде хитовураак болсо, хитовый ценалар болот, баалар болот. Ошо хитовый цена ал кандай цена? Бизге кызыкты цифралар. Бизде деген программабызда эч нерсе жашырбай айтыш керек да. Баасы жакшы эле. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Албетте, мына буюрса экинчи балаңыз пайда болот, анан кийин үйдө дагы көп кызматты аткарыш керек. Негизи үйгө азык-түлүктү өзүңүз аласызбы? Азык-түлүктү көбүнчө апасы алат, себеп дегенде эми тамак жасаганда туура эмес дагы алып алган учурлар болот. Ошондуктан апасына. Бааларды болжол менен элестете аласызбы? Ырдын бааларын билет экенсиз жакшы.
Мен негизи продуктлардын баасы. чөнтөгүмдө канча акча бар экенин да билбейм, ачык айтканда. Элестетип көрөлү. Мирбек Атабеков кайсы нерсени канча баага алат? Көңүлүңүздү биз экранга бурабыз. Тортпу? Торт деген Болжолдуу баасы. болжолу баасы 500 сомго дейм. Болжолдуу Правильно? баасы 500 сом. 1000 сомбу? Биз 200 25 сомбу? миң, бир канча миң доллар деп уктук го. Жана свадьбага торт айтып атасыз. Ал деген ал казактарга жараша берет да, антип айтышчу. Ушул информацияны баса белгилеп кетели. Мирбек Атабековдун торту үйлөнүп тоюндагы торту эң кымбат торттордун бири экен. Сиз торту саткан боюнча жакшы болушуңуз керек. Ошондон аракет кылып көрөлү. Азыр сиздерге торт беребиз. Мүмкүн болсо, ошол торту ушул жерден уюштуруп, аукцион уюштуруп, эң кымбат баага сатышыңыздар керек. Бул торт абдан жакшы торт. Бул торт деген көрдүңүздөр, аябай шоколадный. Шоколадный мага абдан жагат. Буну жесеңиздер, сиздер сөзсүз түрдө бир жакшы ийгиликке жетишесиздер. Себеп дегенде бунун тортун бул окутулган торт эмес. Окутулган торт эмес дейм. Бул торт негизи сиздерге ийгилик алып келет. Абдан даамдуу. Могу пластикти көрдүңүздөрбү? Буну деген жөн эле чыгарып туруп ыргытып салсаңыздар деле эң эле оңой болот. Бирөө жиниңерге тийсе бетине мынтип чапсаңар болот. Могу шоколадтар атайын булар деген импортный шоколадтар. Баасы канча? Тортты алыңыздар, ким канча калат? 150. 200. 300. 400. 600. 10 миң дедиңиз. Тамаша, 600 дедиңиз. 600 акчаңызды келиңиз. Чыгарып бериңиз. 600 сом бир. Барбы чүл алабызбы? 600 сом 2. Мирбек Атабековдун Бирок колунан мен сизге карызга насыяга деле бере алам. сизге анда. Болсун. Тамаша, бул торт сизге буйруптур. Сиздин ушул кең пейилдигиңиз үчүн. Бара келди. Айкөл жана Берешен Мирбек Атабеков. Өзүңүздөр байкагандай, Мирбек мырза абдан Берешен. Тортторду берип коет, кээде ырларды берип коет. Ломаете голову над тем, как провести мероприятие? Представляем сайт Events KG, с помощью которого вы можете стать организатором мероприятий любого масштаба. От частных вечеринок и тоев до грандиозных концертов. На постоянно обновляемом ресурсе развернутая информация об объекте, фото и видеоматериалы, посмотрев которые, вы сами выбираете, какое шоу пригласить на свадьбу, кто проведет торжество или где пройдет ваш праздник. Удобный и эффективный поиск позволяет связаться с нужным специалистом, сэкономив ваше время, деньги и нервы. Events KG. Все для мероприятий. Телефон 0772 41 48. Суроо сизге. Менин азыркы учурдагы эстрадагы конкурентим ким деп ойлойсуз? Кыргызстандабы? Кыргызстанда. Мен ойымча Кыргызстанда жок. Сиз жаңылышасыз. Себептенде бир ырчы бар экен. Ал клип тартса аябай көптөгөн көрүүлөрдү чогултат экен. Анан кийин ырларды дагы сиз сыяктуу улам чыгарып турат экен. Сиз айткан сайын мен жото маанайым түшө баштады. Ал ким экен дебейсиңерби? Ким болду экен? Анын ырын укпайлыбы анда, уруксат этсеңиздер. Мне не страшно умирать, только мало сделано. Только жаль, что есть ума и березку белую. Эми Кандай дейсиз? бул урматтуу агабыз
улуу муундардын арасында номер 1 болуш керек деп ойлойм да. Жаштардан сиз бербейсиз. Жаштардан биздики башка, биздики жаштардын арасында. Негизи эле Алмазбек Атамбаевдин чыгармачылыгын кандай баалайсыз? Манис абдан жагат. Ырдаганы өтө профессионалдуу деп айта албаймын, бирок любитель катары абдан жакшы ырдайт. Себеп дегенде эми ал ырчы эмес да. Аны как президент катары, политик катары сыйласак болот, туурабы? А бирок ырлары абдан сонун, окулуктуу, өзүм дагы ырларымдан болсо ырдамак болчумун. Жана ошондой эле Алмирбек Атабеков азыр болсо биздин күйөрмандарыбыздын суроолоруна жооп берүүгө даяр. Себеп дегенде кийинки рубрика күйөрмандардан суроо деп аталат. Саламатсызбы, Мирбек байке. Өзүңүздүн бир ырыңызды рэп сыяктуу ырдап берсеңиз болобу? Рэп сыяктуу болот да. Каалаган ырыңызды. Каалагандарымды. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Кайсыларды ырдап берейин? Каалаган ырыңызды. Биринчи ойго келген ырыңызды. Сен мени алдадың деген ырыңызды. Гүл бакчаны аралап. Бизе көбүз. Жүрөбүз. Эй! Сен менің алдадың. Мен байкуш алдандым. Алдадың. Эң сонун Уланталы. Мирбек байке, мен бияктам. Кандайсыз? Сиз бияктасызбы? Көрүп атабыз. Мен көчөгүнө түш көрдүм да. Анан түшүмдө сиз мага келип алды сырткы кийимиңизди чечип берип атыптырсыз. Мен онча дегенчи, сиз кайгырбашыңыз керек ага. Жок, мен кайгырган жокмун. Анан ошо себеп дегенде түштө көргөн нерсе, мен оюмча сиз ошо уктаардын астында көп ойлонуп койсоңуз керек ошол жөнүндө. Ошо аз ойлонуп, кичине кыялданып койгом да, анан ошо түшүмдө аябай сону чечип берип атыптырсыз, чындыгында эле кол чаап койгула ошо. Бирок мен оюмча бул түшүңүздү жакшылыкка жорусаңыз, анда сөзсүз түрдө жакшы түс болсо анын баары ишке ашат деп ойлойм. Сиз качпаңыз да. Жок, сиз жакшылыкка жорубайсызбы? Албетте, тамаша кол чаап коюңуздар. Жок, жакшылап жорушуңуз керек мен оюмча. Мен анда сизге жоруп берейин, Ушул жакшы тилеген ой максаттарыңыздар ушу жакшы түшкен, ушунун баары ишке ашат деп ойлойм, момин. Эме, келиңиз. Мен кечирим сураймын. Менде калпак жок, бирок чапан кийип коеюн сизге. Чөнтөктөрүн текшерип алыңыз. Нормально, да? Рахмат. Рахмат. Баракелде. Заманбап. Негизи түш деген нерсе жакшы да. Мен оюмча түш деген нерсе бул жалгыз гана доказательство болуш керек деп ойлойм да. Баары бир багыл. Бул жашоодон тышкары дагы бир башка бир нерселер бар экенине, бул дагы бир жакшы бир намёктор болуш керек деп ойлойм да. Бекеринен сизди экс-президентке окшоштурган жокпуз, Азамат. Сөз беришен Айкөл Мирбек Атабеков. Анан бизге анча-мынча чымчыктар шыбырап кетти. Эмне деп шыбырап кетти деп атпайбыз, дебейсизби? Анча-мынча телевизор алдында мындай джойстик ала коймой жайы бар дейт. Эми ал ушул мен жаман привычкам бар. Ошол жаман привычкалардын арасынан эң жакшысы да. Ошол эң жакшы адатыңыз бар экен, ошол жакшы адатыңызда мен дагы үйрөнүп алайын, сиз менен таймашып көрөйүн деп атам ушул жерден, уруксат этсеңиздер. Макул. Кеттик анда эмесе.
момундай айтып турбайбы? Амида бычак менен сайсата өлбөйт го. Заштан кармап тура берейинчи. Келе кой. Так, кана тели. Сынба. Келе кой. Бул кача берет экен, качпайсыз. Что-то мен эме алым кетип калды. Все уже. Капут. Браво. Ким жеңүүчү болгонун көргүңүз келсе, Борченов шоуну калтырбай көрүңүздөр. Чоң рахмат. Албетте, жанагы Бекеринен чыкпаса керек. В Москве есть Кремль. А у нас Атабеков, в Москве есть Билан, а у нас Атабеков. Короче, заманыбыздын мыкты ырчысы Мирбек Атабековдун компаниясы менен сиздерди калтырам дагы. Келерки жумага чейин кош айтсам, Борченов шоу. The life как каптал, like the bass, speaker jazz. Досторум менен бөлүшсүң, анда да болот ырас. Борченов шоу, Борченов шоу. Бүт бары Кытайдыкы. Тугандар, Кытай тилин ошондуктан үйрөнүш керек. Өзүңүздөр байкагандай биздин өнөктөшүбүз Билим Экспорт Кытай тилин окутуу борбору. Менин колумда сертификат турат. Ушул сертификатты биздин катталуучулардын арасында ойнотобуз. Андыктан комментарий жазгыла, лайктарды баскыла, рандомайзер аркылуу албетте кимдир бирөө мына Кытай тилин окууга мүмкүнчүлүк алат. Андыктан комментарий, сонун нерселердин баардыгын жаза бергиле. Анан кийин кезектеги жумада көрүшкөнчө бар болгула.